Финансылык сабаттуулуктун негизги эрежеси бул жумуртканын баарын бир баштыкка салбоо. Ал эми финансылык топтомдорго келгенде акылдуу адам баардык акчасын бир депозиттик эсепте же бир валютада кармабайт. Мында сөзсүз бөлүштүрүү принциби иштеши керек. Бул алды менен финансылык инструменттерге байланыштуу, айталы ошол эле баалуу кагаздар. Деген менен бизде азырынча фондулук рынок өнүккөн эмес. Бирок коммерциялык банктар биздин өлкө үчүн жаңы болгон инструменттерди сунушташууда. Бул баалуу металлдарга салынган топтомдор. Айылбанк жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептердин кызматын сунуштайт. Мында сиздин акчалай топтомдор күмүш, платина жана алтын менен эсептелет. Алтын инвестиция катары жаңы тынч десе болот. Анткени чет өлкөнүн валютасына же акцияларга караганда алтын өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп жатат. Албетте, алтын баасы дагы күнүгө өйдө төмөн болуп өзгөрөт. Бирок тарыхый маалыматты карасак, алтын баасы өсүү багытында эле карап жатат. Инвестициянын бул түрүн 1 грамм алтындан баштаса болот. Анын үстүнөн дагы 1 граммдан сатып алып, көбөйтөрсөңүз болот да. Тийиштүү бир суммага чогулгандан кийин же баасы жогорулагандан кийин аны толугу менен же бир бөлүгүн кайра нак акчага алмаштырсаңыз болот. Алмаштыруу өтө жеңил, бир гана банктын бөлүмүнө кайрылууга тийиш. Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептерди ачуу депозит ачкан сыяктуу эле жеңил. Мында сиздин финансылык топтом сом же доллар эмес, күмүш, алтын же платинанын граммы менен эсептелип сакталат. Эгер сиз бул баалуу металлдарды куйма түрүндө сатып алсаңыз, анда анын сапатына, аны сактоо шарттарына, коопсуздукка байланышкан суроолор жарылат. Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеп ачуу менен сиз баалуу металлга ээлик кыласыз, бирок аны менен түз байланышта болбойсуз. Демек анын сапаты жана коопсуздугу жөнүндө ойлонбойсуз. Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептердин дагы бир артыкчылыгы бар. Мисалы, сиз 100 граммдык бүтүн алтын куйма алдыңыз дейли. Анан бир аз убакыттан кийин анын 10 граммын сатууга туура келди. Мында сиз 100 граммдык куйманы бүтүн бойдон сатып, анан анын ордуна 10 граммдык 9 куйманы кайра сатып алууга туура келет. Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсепте алтын же күмүштү куйма түрүндө эмес, граммдап сатып алууга жана сатууга болот. Эгер Айылбанкта мындай эсеп ача турган болсоңуз, аны каалаган банктык эсеп картаңызга байлап кое аласыз жана аны колдонуу менен сатууларды төлөсөңүз болот. Болгону сиз соода кылып жаткан маалда сиздин эсептеги алтын, күмүш же платина сомго конвертация болот. Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеп бул сиздин топтомдорду сактоо инструменти. Анын кирешесин болсо баалуу металлдын баасынын өсүшүнөн аласыз. Ал эми алардын баасы Лондондук биржа аркылуу аныкталып турат. Инвестициянын бул түрү 1 грамм алтындан баштасаңыз болот. Анын үстүнөн дагы 1 граммдан сатып алып, көбөйтүп, тийиштүү бир суммага чогулгандан кийин же баасы жогорулгандан кийин аны толугу менен же бир бөлүгүн кайра нак акчага алмаштырсаңыз болот. Алмаштыруу өтө жеңил. Бир гана банктын бөлүмүнө кайрылуу тийиш. Кардар баалуу металл менен түз контактта болбогону менен, банк кардардын металл эсебин толук камсыздандыргандай көлөмдөгү баалуу металлдарды өзү сатып алып сактайт. Айылбанктын адистери металл эсеп ачам дегендерге кылдат болуу кеңешин берет. Депозиттик эсеп ачууда коммерциялык банктын жана анын финансылык таржымалын кандай дыккат иликтөө керек болсо, мында деле ошол принцип.